Assalamu alaikum достор, сіздер менен бүгін IM Кыргыз каналы. Бүгүнкү видеобуздун темасы бул шедеврым деп аталат. Жанагы эстен чыгара элек достор, 2 Рамазан айында кармаган ороздоңуздар, кылган дуаңыздар, кылган жакшылыгыңыздар кабыл болгон болсун. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү видеобуздун темасы шедеврым болгон үчүн шедеврым жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Шедеврым бул Яндекс компаниясынын нейросети болуп аталат. Бул нейросети телефондон, планшеттен гана жасасаңыздар болот. Бул приложение катары кетет. Apple Store'дан же Play Market'ten алсаңыздар болот. Мисалы компьютерден кире турган болсоңуздар, бул жөн гана өз шедеврым.ру деп киресиздер. Киргенден кийин сиздер ал жерде видео сүрөт жасай албайсыздар. Бүгүнкү темада шедеврым 1 жашка толгон үчүн шедеврым бизге видеону бардыгына берди да, разрешение берди видео жасагандычы. Буга чейин анча мынча адам деле болгон, мындайча айтканда 1000ден бири деле болгон шедеврымдын видео жасаган. Азыр болсо бардыгына берди, ошол укукту видеону бардыгыбыз жасай алабыз. Шедеврымга киребиз. Шедеврымга киргенде мен могул жерде кошканы кара. Картошка кошка дейт. Картошка кошка. Бышырып туруп жеп салсаң болот. Андан кийин плюсту басабыз достор. Плюсту баскандан кийин бул жерде эмне көрүп жатабыз? Бул жерде фильтр деп турат. Фильтр кандай иштейт? Сиздер каалаган сүрөтүңүздөрдү коюп, мисалы фильтрди каалаган фильтрди тандап туруп, каалаган сүрөтүңүздөрдү койсоңуздар, ошол фильтрге ылайыкташтырып жасап берет. Андан кийин изображение дейт. Изображенияга киргенде бул сүрөт жасайбыз достор. Бул жерде эмнелер турат? Бул жерде версиялар турат. 0, 1, 2, 3. 3 деген версиясы бул бета версиясы экен. Азыр иштелип чыгарылып атат. Бул жерде көптөгөн кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Мындайча айтканда, багтар болушу мүмкүн. Андан кийин ылдыйда биз решетканы көрүп турабыз. Бул тек катары кетет. Красиво деп коебуз, сохранить деп коебуз. Могул жерде тек турат. Андан кийин 2 жылдызча, бул жылдызчаны басканыбыз сайын бизге промпт жазып берет. Көрдүңөрбү? Андан кийин создать деп коебуз, чыгып кете беребиз, кеңири болду. Андан кийин ошол эле плюска басабыз. Плюска баскандан кийин бизде видео пайда болду. Видеого кирип туруп, бул жерге промпт жазабыз достор. Давайте горный Кыргызстан природа чистая, водопад и весна пришла, дейт дагы. Юрты везде и животные деп туруп создать этебиз. Бул жерде дагы айта кетер турганым нерсем, бул нейросеть мындайча айтканда сырой дагы деле иштелип атат. Бул жерде адамдын бетини жасаганга абдан кыйналат. Бул жерде адамдын бетин жасаганга абдан кыйналат да, мисалы достор. Могул жерде көрсөңөр болот. Кошка халк деп чыгарган. Адамдын сүрөтүнө караганда башка нерселерди бул абдан сонун чыгарат. Мисалы бул жерде дагы адамдын сүрөтүн бетини чыгара алган эмес да. Башка сүрөттөр бул нейросет үчүн ой абдан сонун чыгарат. Могу карагыла, бул бир жаныбар да, мындайча айтканда. Могул жерде промпт ичине жакшыраак болгон үчүн да жасап берди. Бирок адамдын бетине бул көп иштеш керек да, булчу азырчы көбүрөөк иштеш керек болот буга. Могул жерде логотип жасагам. Өзүмдүн Белый ворон деген эмем бар, White Raven деген. Ошого логотип жасалган болчу. Кандай эмесе көрөлү. Изображенияга киребиз. Изображенияга киргенде красивая девушка дейт. То есть мону опубликовать этели. Опубликовать эткенден кийин сүрөтүн көрөлү. Кандай чыккан? Более-менее бетти жакшы эле жасайт экен мына 3-чү версиясында. Андан кийин видеону көрөбүз. Видео биринчи бул сүрөтүн жасайт. Сүрөтүн жасагандан кийин андан кийин уже эмеге өтсөңүздөр болот. Эффект бергенге. Зум, таймлапс, отделение ошого окшогончу. Давайте мен бул жерге кайсы эффектти бергим келип жатат. Мен буга азыр зум бергим келип атат деп туруп, андан кийин создать этебиз.
создать дегенден кийин вернуться в ленту деген бассаңыздар болот. Кааласаңыздар назадты басып койсоңуздар чыгып кете бересиздер. Мындай чыга берет. Андан кийин изображенияга кирип кичине бир нерсе жазайынчы. Мила рыжая такса с подарком вокруг шарик. Мила ребенок сидит на холме. Сказочно красивая, цветная, яркая, красивая девушка. Стиле Pixar дейличи, кандай чыгарат экен, видеону бүтүрдү экен. Видео готовый уже. Видео готовый. Мол эмени басып туруп биз бул жерге Кыргызстан, андан кийин кыргызы, кыргызча, ой, стафролла, искусство, шедевр, наплавки шедевром, природа, цветы, пейзаж, красота, весна. Ушуга окшогон көптөгөн промпттор жазсаңыздар болот. Андан кийин сохранить этип коесуңар. Ол жерге бассаңар, бул жерде уже автоматически аркага кайтып кетесиңер. Анткени эгерде силерге жакпаган болсо, силер автоматически аркага кайтып кетесиңер. Андан кийин Times деген басасыңар, бул жерге кете берет. Көрдүңөр достор? Абдан сонун нерсе. Бир убакта сүрөт дагы, бир убакта видео дагы жазсаңыздар болот. В стиле Pixar, могу жакшы чыгыптыр. Ондай чыгардыңар. Так, сохранить этесиңер. Давайте ушул эле промпт алалы дагы. Ушул эле промпт алып туруп, немени 2ге коелу. 2ге койгондо бул кандай кылып чыгарат, Ошол эле промпт, бирок версия 2де. Өзүңүздөр билсеңиздер болот, ар бир версияда бул бир нерсесини оңдоп, бир нерсесин кошуп, бир нерсесин алып, ошентип улушча этилет. Могул жерде көрсөңүздөр болот, көзү кичине, көздөн айырмасы бар, башка тияк бияк дегендер болот. Мындай. Бирок 3-чү версиясы мага абдан жагып атат. 3-чү версиясы да сонун чыгарып атыптыр. Мына. Көрсөңүз болот. Айырмасы чоң, достор. 2 менен 3-түн айырмасы чоң. 2 менен жасаганда сиздер улушчайт этилип берет. Улушчайт этилет. Башка кылат. Мына көрдүңөр, 2 менен 3-түн айырмасы чоң. 3-чү версияда уже адамдын бетин толук мындай кичине болсо дагы жасаганга үйрөтүлүптүр да. Видеосуна киребиз. Эгерде видеосу чаккан болсо, опубликовать этебиз. Андан кийин 3 точканы басып туруп, оң жактагы сохранить этип алабыз. Сохранить этилди. Галереяга киребиз. Галереяга киргенде мондай сүрөт, видео пайда болуп калды ошо бизге. Ушу менен видео соңуна жетти, достор. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып, өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Сиздер менен канал Айым Кыргыз болду. Сак саламатта калыңыздар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Рамазан айыңыздар жана кармаган орозоңуздар, кылган дуаңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.